Бул карыз кылуу үчүн Кытай Кыргызга асманды предлагать этип атат. Анан булга көлгө кереги жок биринчиден. Мисалга асманды салат дагы, ал уже Кыргызстанды под управление алышы мүмкүн буларчы мисалга. Ошондуктан жаңы доордо карызы жок, кайгысы жок жашаш керек. Дегиле адамда деле карыз болбосо кайгы жок да, ансырандай асмандын бизге кереги жок. Экинчиден ал зарыл эмес. Жерде экологияны кароого алмайын, экономика эч качан көтөрүлбөйт делет да. Мисалга мазарды тебелесе деле Кыргыз элин жер мындай энергия түштү го. Касиет түштү, Кудай энергиясы түштү дегендей. Ошо сыяктуу Кыргыз жерине бүт энергия түшкөн. Эми ошо жерди ээ кылып бирөөлөргө сата берсеңер, мамлекет жоголуп кетүү коркунучуна келет дейт. Эң чоң маселени кеп кылалычы биз ошондо геополитика Кытай боюнча. Ошондуктан бул Кыргыз деле сатып ийин деген эле шарт болуп калды да. Азыр бир план, мүмкүн башы жетпей аткандар, мүмкүн билип аткандар. Анан ал 20 миллиардтан мисалга канчасын булар жеп алат? Мисалга, баягы кычкачты 10 эсе кымбат саткандай, 1 сомдукту 1000 сом көрсөтөт. Ошондуктан анан жана Кытай сен карзыңды кечпесең, Кыргызга карыз экениңди билбесең, Кыргызстан Кудай чыкканын билбесең, сен мен ойлопмун 4 миллиард карыз окшойбуз депчи, баягы аралашып жүрбөгөндөн. Анан мен сени 40 миллиардка чыгым кылам дегенде, ошо сыяктуу бул жерден отказ кылыш керек. Бул болбойт, бул категорически, муну жөн эле ушул үчүн керек болсо революция болуп кетиши мүмкүн да. Муну эл түшүнөт.